Биз азыр Ош облусунун Кара Суу районунун Эркин айылындабыз. Бул жерде кампа эскирген пестициддер менен көп жылдан бери чечилбеген маселе болчу. 2024-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын протоколдук тапшырмасынын негизинде Коргоо министрлигине тапшырма коюлган. Биринчи этабын аткаруу боюнча. Биринчи этап бул эскирген пестициддерди, кургак эскирген пестициддерди жана суюк эскирген пестициддерди кайра таңгактоо жана контейнерлерге жайгаштыруу. Ушул жылдын 21-апрелинен 30-апрелине чейин Коргоо министрлигинен РКБ коргоо кызматы аткарып жатат. Кызматкерлер атып көрсөткөндөй атайын коргоочу кийимдерди кийип, ошолор менен гана бул ошол зыяндуу заттарды бул жерден чыгарып атышат. Бардыгы таңгакталып, сырттагы контейнерге жүктөлүп, бул жерден алып чыгып кетилет. Эркин айылында пестицид боюнча 100 тоннадан ашык суюктук жана ушул мешоктордо болгон. Ушул жерде Коргоо министринин балдары, ушул жамаат иштеп атат. Ушуларга дагы терең ыраазычылык билдирем.